Антибиотиктерди туура пайдалануунун 5 жолу. Жан кыйналып ооруп турганда доктур эмне дары жазса да адам аны алууга макул. Ошентсе да антибиотик дарыларды ашыкча иче берип, организмдин илдетке каршы туруштук берчү мүмкүнчүлүктөрүн өлтүрүп албоо үчүн Американын ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу департаменти төмөндөгүдөй кеңештерди сунуштайт. Антибиотиктерди врач жазып берген рецепт менен гана алуу керек. Ар бир адамдын организми ар башка. Адис болбогон киши сунуштаган антибиотикти туш келди колдоно берүүнүн кесепетинен ар кандай аллергиялык, ал тургай дем алуу органдарын бүтөп калчу, квинке шишиги сыяктуу оорулар келип чыгышы ыктымал. Андыктан антибиотиктерди адистин рецепти менен гана алуу зарыл. Бир кишиге жазылган антибиотикти башка бир киши менен бөлүшүп ичүүгө болбойт. Дарыны маалы менен белгиленген саатта гана ичүү зарыл. Бир күнү ичип, экинчи күнү унутуп кайра уланта берүү да организмдеги жугуштуу оорунун микробун азайтпай эле көбөйтүшүн шарттайт. Бир ирет ооруп калганда дарыгер жазып берген антибиотикти ичип айыккандан кийин андан ашып калгандарын кийинки жолу ооруп калганда колдонууга болбойт. Ашып калган бардык дарыларды жок кылуу зарыл. Жугуштуу ооруларды жеке эле антибиотикти ичип эмес, анын алдын алуу менен деле дарыласа болот. Жакында эле америкалык окумуштуулар бейтаптарга доктурлар суук тийгенде антибиотик жаза берүүнү токтотуу зарылдыгын айтып чыгышты. Кандайдыр бир ийне менен сайылчу антибиотик болсо, аны сайдыраардын алдында териге азыраак бөлүгүн кое берип, организмдин реакциясын сынап көрүү керек дешет адистер. Эмне менен дарыны ичүүгө болбойт? Чай. Эгерде дарыны чай менен ичсеңиз, алар дарынын курамын, ден соолукка тийгизүүчү таасирин өзгөртүп жиберет. Чайдын курамындагы танин аттуу заттын таасири менен ичилген дары көпкө чейин эрибей жүрө берет. Натыйжада организм ал дарыны оңой менен кабыл албайт. Кофе. Дарыны өтө тездик менен көз ачып жумгучу организмден айдап чыгат да, дары сизди айыктыруу үчүн жардам берүүгө да үлгүрбөй калат. Эч пайдасы болбойт. Шире, компот. Ширенин курамындагы мөмө жемиш кислотасы дарынын курамын бузат, дарылык касиетин өзгөртөт. Дарынын таасири абдан жай болуп, эч жардам бербейт. Ууланууга алып келет, ашказанды жабыркатат. Ширенин айрым түрлөрү болсо, тескерисинче дарынын өлчөмүн ашыкча көбөйтүп жиберүүгө жөндөмдүү келишет. Ошентип адамды күтүүсүздөн өлүмгө да алып келиши ыктымал. Сүт. Бекеринен ууланган адамдарды илгертеден бери сүт менен сактап келишпегендер. Анткени сүт дарынын таасирин 0% жок кылат. Газдалган суусундуктар. Курамындагы ортофосфор кислотасы Газдалган суусундуктар курамындагы ортофосфор кислотасы жана башка химиялык кошулмалар дарынын курамындагы активдүү заттарды кычкылдуулугун бузат да, ашказандын кычкылдуулугу өтө азайып, дарынын дарылык касиети начарлайт. Спирт ичимдиктери. Алкоголдук ичимдиктин кайсы түрүн болбосун, эгерде дары менен ичсеңиз, дароо артериалдык кан басымыңыз түшүп, өлүм алдында жатып калышыңыз мүмкүн. Мындан тышкары, организмде ички кан агуу жана мээге кан куюлу да болушу күтүлөт. Кыргыз мамлекеттик медициналык квалификацияны жогорулатуу жана окутуу институтунун мугалими Жаркын Оморова төмөндөгү угармандардын суроолоруна жооп берет. Антибиотик деген эмне? Антибиотик бул дарынын бир түрү болот. Грек тилинен которгондо анти каршы, биос жашоо дегенди түшүндүрөт. Антибиотик организмдеги ооруну пайда кылуучу бактериялардын, микробтордун өсүп өөрчүүсүн токтотуп, өлтүрүп жок кылуучу дары. Биринчи өлтүрө турган дары 1946-жылы пайда болгон. Муну Александр Флеминг тарабынан пенициллин дарысын тапкан. Ошондо дүйнөгө антибиотик тараган. Ошондон тартып дүйнөдөгү дарыгерлер оорулар менен эми күрөшүш жеңил болот дешкен. Бирок учурда дагы бир көйгөй пайда болду. Бул антибиотикке туруктуу болгон микробтордун популяциясы көбөйүүдө. Себеби дегенде биз антибиотиктерди туура эмес өлчөмдө, туура эмес учурларда колдонгондо микробтор туруктуу болуп калат дагы, кайра пайдаланганда эч кандай реакция бербей калат. Негизи адистер вирус менен бактерияларды эки башка дарылайт экен да, буга кененирээк токтолуп өтсөңүз. Вирус менен бактерия эки башка нерсе. Бактерия деген өзүнчө көбөйүп, өсүп ооруларды пайда кылат. Ал эми вирус болсо сыртта туруктуу болбойт. Ал адамдын организминде болот. Бул жанагы сарык оорусунун Б, С түрлөрү жана спид оорулары сыяктуу дарттарда вирус болот. Ошондой эле сасык тумоонун бир канча түрүндө дагы вирус болушу мүмкүн. Ошондуктан дарыгерлер дагы бейтапка айтыш керек: сизде вирустук же бактериалдык оору деп. Анткени вирустун дарылоо жолу таптакыр башка, бактериянын жолу башкача болот. Акыркы учурда элдер дарыгерге барбай эле жакындарынын кеңештери менен өздөрү айыкканга аракет кылышууда.
ооба, ушул нерсе эң туура эмес да. Американы айтсам, башы ооруганда, чүчкүргөндө жөн эле дарыны тамак аш саткан дүкөндөрдөн эле сатып алсаң болот. Бирок антибиотик ала турган болсоң, сөзсүз түрдө дарыгер жазып берген кагаз болуш керек. Ал эми бизде болсо бул жаатта эч кандай көзөмөл жок. Канча аракет кылынбасын, өзгөрүү болбой жатат. Бул тууралуу атайын өкмөттүн токтому дагы бар. Эл дарыгерде кезекте тургусу келбейт, убактысы жок, андан көрө угуп эле иче беришет. Бул өтө коркунучтуу. Антибиотиктерди кайра-кайра колдоно берүүгө да болбойт. Анда организмдеги ооруну пайда кылуучу бактериялар жок болбостон, тескерисинче антибиотикти азык катары колдонуп, ого бетер көбөйө баштайт. Ар бир жолу ичкен сайын организмдеги бактериялар ошол антибиотикке каршылык көрсөтүүгө өтүшөт да, акырындык менен ал дарынын таасири жок болот. Ошондуктан оорусаңыз дароо эле антибиотик ичпеңиз. Башка дарылар таптакыр жардам бербей калганда, эң акырында гана ичүүгө уруксат. Антибиотиктер кээде организмге зыян да алып келет, башка ооруларды пайда кылат. Ошондой эле айрым ооруларды айыктырууга таптакыр жардам бербейт. Жакшысы дарыгер менен гана кеңешип ичүү зарыл.